Президент экөөбүз кайнатып атабыз. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус илдетине чалдыкты. Бул маалыматты министр өзү бүгүн 25-июнда тастыктады. Анын айтымында уу коргошум менен гана дарыланып жатат. 2 күн мурун тамагым башым ооруп жаткан. Кечинде коронавируска анализ тапшыргам. ПЦР анализден коронавирус аныкталды. уу коргошун эле ичип жатам. Азырынча аралыктан иштеп турам, деди министр. Министр Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда биринчилерден болуп коронавируска каршы эмдөө алган. Мамлекеттик салык кызматы жыл башынан бери мыйзамсыз жүгүртүүдөгү 262 миң бөтөлкө алкоголдук ичимдикти таап тартып алды. Алардын болжолдуу баасы 51 миллион сом деп бааланган. Кыргызстанда соңку жылда алкоголдук продукцияны өндүрүү 2 эсе кыскарган. Расмий маалыматка ылайык 2020-жылы Кыргызстанда 2 миллион 959 миң декалитр алкоголдук ичимдик өндүрүштөн чыккан. Бул көрсөткүч 2019-жылы 5 миллион 106 миң декалитр болгон. Кыргызстандын алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири АЮ ишканасы былтыр жыл этегинде жумушун убактылуу токтоткону кабарланган. Ага чейин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы заводдун кампаларында салык жашыруу аныкталганын маалымдаган. Кыргызстанда соңку бир суткада дагы 875 кишиден коронавирус чукканы аныкталды. Ооруп жаткандардын арасында 6 адам көз жумганын COVID-19 каршы республикалык штаб 25-июнда кабарлады. Ооруканада жаткан 2700дөн көбүрөөк адамдын 1000ге жакынын абалы оор. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлагандай, өлкөдө COVID-19 вирусун жуктургандардын расмий эсеби 25-июнда 119 миңге жетип калды. Алардын 107 миңден көбүрөөгү айыгып, 1964 каза болду. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну курчуп, күнүгө жүздөгөн адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңден көбү Бишкекте жана Чүй областында катталууда. Ош, Жалал Абад областтарында да кайра күчөп баратат. Башка аймактарда да абал дурус эместигин адистер белгилешүүдө. Өлкөдө вакцина алгандардын саны 100 миңге жетти. Кыргызстандыктарга Кытайдын жана Орусиянын вакциналары сайылууда.